Эми мына көрүп кетели, 3 абалда мына аялы жана эркек дейли. Мына кээ бир үй-бүлөлөрдө мына аялы жана эркек мына ар кандай абалда сүйлөшүшөт бири-бири менен. Мына аялы мисалы үчүн ата-эненин ролунда болот деп айттык. Мына ата-эненин ролунда болуп, эркектин мына жаш баласына сүйлөй баштайт, жаш бала абалга киргизип салат эркекти. Сен мындай кылышың керек, андай кылышың керек, ана минтпейсиңби, тигиндейсиңби деп акыл үйрөтө баштайт. Же болбосо ушундай кылышың керек деп акыл үйрөтпөсө дагы нормада болгон нерседи айта баштайт. Сенин ишиң ушундай кылуу, сен кылышың керек да деп мойнуна жоопкерчиликти иле баштайт. Эркек же ушул аялы менен урушат, же жаш баланын ролуна кирип кетет. Мына урушуп, мына конфликт болуп, кандай болот? Биз көбүнчө башка адам менен урушканда, конфликт болгондо ата-эненин ролунда сен мындай кылышың керек, мындай кылышың керек, сен эмнеге мындай андай сүйлөп атасың, сен андай сүйлөбөшүң керек мага деп үйрөтө баштаганда адам эки түрдүү реакцияга барат, Бирөөсү жаш баланын ролуна алып, "Ого, мен туура эмес кылдым, макул болуптур, кечирип кой, мен андай" дей баштайт. Экинчи абал ата-эне өзүнүн жаш баласын коргосу келгенде наркын жаш баласын ура баштайт, Мына эки ата-эне урушуп кетти дейли, балдар бири-бирин урду дейли, ата-эне келип ошо баланы уруп кетет, Экинчи ата-эне келип наркын баласын уруп кетет. Мына дал ушундай болот экен. Психология жактан дагы мына конфликт учурда ушундай болот экен. Ошол себептен эч убакта ошол адамдын ичиндеги жаш баланы капа кылууга аракет кылбаш керек экен, Ал эми мына аялы өзүнүн эрин ушинтип күйөөсүн ушундай айта берип, кээ бир эркектер мына жаш бала абалга кирип кетет экен дагы ошол абалга өтүп алат экен. Ал эми өтпөсө анда жаңжал конфликт болуп, экөө урушуп, бийлик талаш болуп, анан экөө ажырашып кетет экен мына. Эркектин дагы ата-энеси ойгонуп, сен эмне андай деп атасың, сен эмне үйрөтүп атасың, сен главный болуп калгансыңбы деп аны экөө урушуп баштайт, Же болбосо экинчи вариант мына жаш баланын ролуна кирип кетип, абалына кирип кетип, мына жоопкерчилик жок боло баштайт. Жоопкерчиликтен кача баштайт, иче баштайт, же измена кыла баштайт, Башка кыз, башка аял таба алат экен, үйрөтпөгөн. Тескерисинче аны суктанып караган, аны тамшанган, аны суктанып карап, аны дайым комплимент айтып мактаган аял таба алат экен. Мына ошол себептен ушул жолго барбаш керек экен. Анан анын ичиндеги токтолгон адам уктап калды дагы, мына анан аял таң кала баштайт. Эмнеге мындай болду, эмнеге мен ушундай деп анан кыйналып жашайт экен өзү жалгыз болуп. Мына кээ бир кыздар, кээ бир аялдар мына ушул ролдо көнүп калышат дагы, эркектер менен ушул ролдо ушул абалдан сүйлөшүшөт экен. Ал эми эгерде ал жаш баланын абалына кирип кеткен болсо, ал эркек уже өзүн өзү жогото баштайт, өзүн өзү сыйлабай, өзүнө өзү көп ишенбей калат, өзүн өзү сыйлабай калат. Анан барып аялы дагы аны сыйлабай калат. Чынында бул өтө туура эмес жол. Мына мудрый аял, акылдуу аял бул жолго барбайт, инсаптуу аял. Ал дайым эсинде болуш керек. Мына көпчүлүк аялдар менен эркектердин фамилиясы бир, көбүнчө көпчүлүк аялдар өзүнүн күйөөсүнүн фамилиясын өтөт турабы? Фамилиясын өтпөсө дагы ал үй-бүлөнүн башы эркек болуп эсептелинет. Эми эгерде эркек ошол фамилиясын өткөн болсо, өтпөгөн болсо, ошол эркек жаман болсо, анда ошол үй-бүлө жаман болгон болот. Демек, ошол аял дагы жаман аттуу болгон болот, Мына ошол себептен аял эч качан өзүнүн эрин сындабастан, үйрөтпөстөн токтолгон адамдын тили менен сүйлөөгө аракет кылыш керек экен, жана маал-маал менен жаш баланын тили менен сүйлөөгө аракет кылыш керек экен. Мына идеалдык учурда мына ушундай болгон жакшы болот экен. Аял дагы эркек дагы токтолгон абал менен сүйлөшкөн жакшы болот экен бири-бири менен, Ошондо аялы күйөөсүнүн каталарына уруксат бериш керек экен. Күйөөсү дагы аялына ката жасоого уруксат бериш керек экен. Анан убак-убагы менен жаш баланын тили менен сүйлөп, ата-энесине жанында эркелеген жаш бала болуп туруш керек экен. Ошондо чыныгы сүйүү, чыныгы бакыт болот экен. Сый мамиле деп болуш керек экен аялы эрине жана бири-бирине. Кандай болсо ошондой кабыл алыш керек экен бири-бирин. Сындай бербестен, өзгөртүүгө аракет кыла бербестен, майда чүйдө кээ бир нерселерди өзгөртсө болот, бирок баардыгы толук өзгөртүү кыйын. Ошол себептен үйлөнгөнгө чейин ал сапаттарды карап тандаган туура болот экен. Анан экөөсү тең жоопкерчиликти бөлүш керек экен ортодон, Мисалы үчүн аялы үйгө жооп берсе, күйөөсү финансылык жакка жооп берип, мисалы үчүн. Же болбосо теңме-тең. Экөөсү тең, эгер экөөсү биргеликте бизнес кылса, биз үй-бүлө окшоп, анда экөөсү тең бизнеске бирдей жооп берип, бирок эркек мисалы үчүн көбүрөөк бизнеске жооп берип, аялы көбүрөөк үйгө, азыраак бизнеске. И күйөөсү дагы азыраак үйгө, көбүрөөк бизнеске жооп бериш керек экен. Мына жоопкерчиликти бөлө билиш керек экен. Келишип бирге жасоо, мына бири-бири менен сүйлөшүп, келишип, анан бир чечимге келип, бир чечимди бирге чечим чыгарып, анан бирге жасаганга аракет кылыш керек экен. Басым жасабай сүйлөшүү дайым, мына сен мындайсың, андайсың деп басып, аны басынтып сүйлөш керек экен, Токтолгон адам эч убакта башка адамды басынткан аракет кылбайт. Себеби дегенде буга чейин биз айтканбыз, эсиңизде болсо, сен окей, мен окей, экөөбүз тең жакшыбыз деген көз караш менен иштеш керек экен, Эми мына ушул эле көрүнүш, мына коллега менен коллега сүйлөшүп, теңме-тең бирге иш кылгандагы вариантын көрөлү. Негизинен идеалдуу вариантта мына токтолгон адам менен токтолгон адам дайым тең мамиледе болуш керек, равный с равным деп коет орусча, кыргызча тең менен тең.
эки тең бири менен сүйлөшкөндөй болуш керек, идеалдуу вариант. Бирок кээ бир учурда өзү ушундай токтолгон адам менен токтолгон адам сүйлөшүп бирге иштешсе, анда иш алдыга кетет, Бирок жана көрдүңүз, көпчүлүк учурда андай боло бербейт. Бизге жаңы келгендер, жаңылардын көпчүлүгү жаш балага окшогон мамиле кылат. Ошол себептен биз аларга жаш балага кылгандай мамиле кыла баштайбыз. Көпчүлүк учурда өзгөчө кандай бир конфликт учурларда, талаш тартыш болуп калганда, же айталы наставник менен эмес, наставник менен анын командасындагы жаңы адам эмес, айталы эки параллельный веткадагы эки коллега деп коелу, бири-бирине экөөнүн наставниги бир болушу мүмкүн, бирок экөө бири-бирине наставник, лидер эмес, ушундай мамилени көрүп кетели. Мына экөө бири-бири менен сүйлөшүп, же айталы кээде мына директор менен офистеги оператор болушу мүмкүн, же директор менен башка директор сүйлөшүшү мүмкүн, мына ошол мезгилде көрөлү кандай мамиле пайда болушу мүмкүн. Кээ бир учурда мына келип алып айталы мен опытныймын деп жаш бала мамиле кылып үйрөтө башташы мүмкүн. Мен опытныймын, керек болсо мындай, же керек болсо сен милдетиң мындай, сен мындай кылышың керек. Өзгөчө башка офистерге айталы мен адам жазалайын деп атсың, мындай кылыпсың деп уруша баштайт, Ошол мезгилде тиги адамдын, коллегабыздын ичиндеги жаш баланы биз капа кылып коюшубуз мүмкүн. Капа кылып анын достоинствосын тиип коюшубуз мүмкүн. Мындай караганда өзүнө ишенимин, же болбосо айталы өзүнүн кандайдыр бир ар бир адамды өзүнө сыйлайт деп туурабы? Ошол сыйлаган мамилесин биз бузуп коюшубуз мүмкүн экен. Ошондо ал кыжыры кайнап, жини келип, мына ар бир ата-эне, эгерде кимдир бирөө ата-эне башка бир баланын ата-энеси келип биздин балабызды капа кылса, биз эмне кылабыз? Тиги ата-энеге барып анын баласын капа кылабыз, туурабы? Ушундай кылып жооп кайтарабыз да. Жашоодо деле ошондой экен, биздин психологияда да ошондой экен, биздин ичибиздеги жаш баланы биздин ичибиздеги ата-эне коргогон аракет кыла баштайт экен дагы, өзүң жинди деген методко өтүп, мына экинчи ата-эне анын жаш баласын капа кыла баштайт экен, Бул же конфликт, же түшүнбөстүк алып келет экен, Мына көрүп кетели. Мына өзүң жинди деген принцип ушуга алып келет экен. Мына өзүң жинди, сен жиндисиң десе, бирөө келип туруп сен жиндисиң, же сенин ичиңдеги бала жинди деп атат, же ичиңдеги жаш баланы башкарып ал деп атат. Ал эми берки келип сен өзүң ошону башкарып ал, керек болсо өзүң билип ал деген нерсе болот, Анан натыйжасында конфликт, түшүнбөстүк пайда болот экен. Бул кандай мамиле? Бул мен океймин, сен окей эмессиң. Мен жакшымын, сен жамансың деген мамиле болуп атат. Экинчи адам дагы жооп кайтартат, жок, мен жакшымын, сен жамансың деген мамиле болуп атат. Натыйжасында бул уруш талашка алып келет. Эч кандай орто жолдо иш чечилбей калат дагы, орто жолдо экөөсүнүн сөзү ишти чечүү боюнча, маселени чечүү боюнча эмес, көбүнчө мен прав, сен прав эмессиң, мен кыйынмын, сен кыйын эмессиң, мен жакшымын, сен жамансың деген талашка айланып кетет экен, Ошол себептен биздин сүйлөшөлү деген, чечели деген ишибиз калып кетет экен. Бул эффективдүү жагынан карасак, эффективдүү эмес мамиле болот экен. Ошол себептен ушул мамилени, ушул сөздү баштабаганга аракет кылыш керек экен. Эгер кимдир бирөө баштаган болсо, ушул сөздү токтотконубуз жакшы болот экен. Эмоция калтырбай. Анан же кээ бир учурда болушу мүмкүн, башкарып алышы мүмкүн. Эгерде наркы атака кылган адам күчтүүрөөк болсо, давит этип, давка кылып, басынтып башкарып алышы мүмкүн. Өзгөчө буга чейин ушинтип чечип көнүп калган болсо, бирөөдү басынтып, коркутуп, үркүтүп чечип көнүп калган болсо, балким аны башкарып алышы мүмкүн. Балким кээ бирде бизде мында тааныштар менен чечилет деген дагы нерсе бар, связьдарын кошуп, милиция жана башка органдарды кошуп отуруп анан басынтып чечиши мүмкүн. Бирок бул өз ыктыяры менен чечилген маселе болбой калат дагы. Ошентип басынтып атканда гана кылып, атак билесиз, кимди басынтып жасатчу болсо бир иште, ал уже өз ыктыяры менен жасалган иш болбойт. Өз ыктыяры менен жасалбаган иш дайым начар сапатта болот. Ошол себептен биз кимдир бирөөдөн, башка бирөөдөн кандай бир иш жасап беришин кааласак, эч убакта бул жол менен жасата албайт экенбиз. Жакшы сапатта, ал эптемей болуп калат экен. Ал эми эгерде кимдир бирөөдөн биз ушул ишти жасасын деп күтсөк, анда биз эч убакта ушул конфликт, түшүнбөстүк жолго барбастан башкача тең менен тең сүйлөгөндөй мамиле кылышыбыз керек экен. Даже эгерде тиги адам ката кетирип атса дагы, катасын кечирип, түшүндүрүп айтып, кийинкиде ушундай кыл деп тең менен тең сүйлөгөндө, ушундай кыласың деп ишенем деп жакшы сүйлөш керек экен. Ушундай болуп калыптыр. Эми адамбыз, адашып калышыбыз мүмкүн. Сендер адашып калсаң керек, же билбей калсаң керек, же унутуп калсаң керек деп жакшы сүйлөгөн аракет кылышыбыз керек экен, башында. Эгерде 2-3 жолу ошондон кийин түшүнбөсө, эми анда айла жок, анда албетте уже басынтыш керек болот. Эгерде өзгөчө ал адам туура эмес иш кылып аткан болсо, А бирок эгерде сиз андай рычагыңыз жок болсо, же мамиле кыласыз ал адам менен, же ал адам менен мамиле кылбай эле кое бересиз. Демек ал адам түшүнбөйт жакшы сөз менен. Бул жерде карап көрөсүз. Анан натыйжасында эмне болот экен? Натыйжасында же болбосо эгер басынткан болсок, ал адам бизге таарынып калды. Бизге
чын дили менен биз менен иштешкени даяр эмес ал. Ар бир эки адам бири менен чындап чын дили менен иштешкенде гана жакшы иштешүү болот, жакшы кызматташтык болот. Эгерде сиз кызматташтык мамиледе болгуңуз келсе, анда бул жол туура эмес экен. Ата-эненин ролунда мен күчтүү, мен кыйынмын, сен кыйын эмессиң. Мен океймин, сен окей эмессиң. Мен жакшымын, сен жамансың деген мамиле менен эч убакта чечилбейт экен. Ошол себептен бул жолго барбашыбыз керек экен. Же болбосо көз карандылык пайда болушу мүмкүн. Өзгөчө биз басынтып көнүп алсак, эгерде бул биздин дистрибьюторубуз болсо, коллега эмес, биздин партнерубуз болсо, анда көз карандылык мамиле пайда болот экен дагы. Ал адам бизден сурап, коркуп, өз алдынча иш кыла албай калат экен. Өзгөчө бизден ал адам көз каранды болсо, буга чейин, мисалы үчүн сиз ал адамга айлык төлөөчү болсоңуз, сиздин операторуңуз болсо, сиздин жардамчыңыз болсо, эгерде сиз ушинтип көндүрүп койсоңуз, анда сизсиз ал адам эч убакта өз алдынча кыймылдай албай калат экен дагы. Сиздин өзүңүзгө оордук келет экен, өзүңүзгө күч келет экен. Эмнеге дегенде, сиз жокто ал сизди чече албай калат. Бирок биз дайым каалайбыз, биздин жардамчыларыбыз барып кийин келечекте өз алдынча иштеп калса, өз алдынча бизден сурабай эле кылып калса деп күтөбүз, Бирок биз ата-эненин ролунда болуп алып, аны тынбай контролдой берсек, ар бир кылганына уруша берсек, же ар бир кылганы туура эмес деп каталарын айта берсек, сындай берсек, анда келечекте сизсиз ал адам кыла албай турган болуп калат экен, өзүнө ишенбей калат экен, Өзгөчө буга чейин базасы жок болсо, бул тармакта тажрыйбасы жок болсо, сизсиз кыла албай турган болот экен. Ал эми мурун тажрыйбасы болсо, албетте ал үйрөнүп алат дагы, өз алдынча кыла бере турган болуп калат. Эгерде күчтүү адам болсо, иште күчтүү адам болсо да, иште күчсүз болуп калса, алсыз болуп калса, анда сизден сурап гана кыла турган болуп калат. Андай адамдын сизге кереги барбы? Өзүңүзгө баш оору жасап алган болот экенсиз. Ана мына көрдүк, мына жоопкерчилик жок болот экен, токтолгон адам ал адамды уктап калат экен ичинде. Токтолгон адам менен эмес, сиз жаш бала менен сүйлөшкөндөй боло берет экенсиз. Мына буга чейин айтып кеттик, эгерде сиз дайым ата-эненин абалында жүргөн лидер болсоңуз, анда сиздин дистрибьюторлоруңуз дайым жаш бала абалда кала берет экен дагы, лидерлер өсүп чыкпайт экен, сиз айтканда гана кыла турган болот экен, сиз күйлөгөндө гана кыймылдай турган болуп калат экен, өз алдынча кыймылдай албай турган болуп калат экен, өз алдынча кыла албай турган болуп калат экен. Демек сизде лидерлер, директорлор чыкпай калат экен. Ушул себептен өзүңүздү башкара билиңиз. Кыжырыңыз келгенде, жиниңиз келгенде мүмкүн болушунча өзүңүз менен сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Алгач өзүңүз менен сүйлөшүңүз. Жана дайым эсиңизде болсун, эч кимге эч нерсе карыз эмес. Ал сизге жасоого карыз эмес. Ал сизге жасоого милдеттүү эмес. Эч кимге милдеттүү эмес. Сиздин коллегаларыңыз же оператор болобу, жардамчы болобу, сизге жакшы иштеп бергени милдеттүү эмес. Ошол иштеп беришин сиз, орусча айтканда, вы должны заслужить. Ошол адам сизге жакшы иштеп беришине сиз татыктуу болушуңуз керек да. Бир нерсе төлөшүңүз керек, кандайдыр бир бааны. Балким ал бекер жасап аткан болсоңуз, балким бир белек беришиңиз керек. Же болбосо бир кичинекей арзыбаган символикалык түрдө акча сыйлык берип коюшуңуз керек. Же болбосо бартер, жумушка жумуш. Мен сизге муну берем, сиз мага муну бериңиз деп жумушка жумуш бир нерсе сунуш кылышыңыз керек. Бардык нерсе келишим баада, келишим менен чечилет, туурабы? Эч убакта конфликт жолу менен чече албайсыз ал нерсени. Кимдир бирөөнүн жакшы мамилеси үчүн биз ошого баа төлөшүбүз керек болот, туурабы? Дайым. Сиздин коллегаларыңыз, параллельный веткада директорлор, башка лидерлер дагы сизге жакшы мамиле кылыш үчүн сиз аларга бир баа төлөңүз. Кандай баа? Жакшы сүйлөшүңүз, жакшы келишимге келген аракет кылыңыз, жакшы сөз менен чечкен аракет кылыңыз. Жада калса алар сизге жакшы сүйлөөгө дагы милдеттүү эмес. Керек болсо бизде кээ бир кардарлар бар, келип жалып кыла берет, силер эмнеге мындайсыңар? Силер эмнеге андай кыласыңар? Силер клиент келгенде мындай тосо албайсыңарбы, мындай кылбайсыңарбы деп айтышат. Туура эле айтып атышат. Бирок баардык учурда идеалдуу болбой калат экен. Ошол себептен өзүбүздүн маанайыбызды ошол себептен өлтүрбөшүбүз керек экен. Мен керек болсо кардар болуп келдим эле, булар мени карабай койду деп капа болуп, жаш балага окшоп мамиле кылсак, балким бизге жакшы мамиле кылышы мүмкүн. Бирок сиз токтолгон адам катары мамиле кылганыңызга сиз келгенде сизден кетенчиктеп, сизден качып турушу мүмкүн ошол адамдар. Кой ушуну кылып бербей эле коеюнчу, капризин ушуга мен жасабай эле коеюнчу, кой ушунун прическасын жасабай эле коеюнчу деп кача баштайт. Ошондой болушун каалайсызбы? Сизден коркуп, сиздин кызматыңызды кылып бергиси келбей турганын каалайсыз. Андайды каалабасаңыз, анда келгенде эле жакшы сүйлөп, жакшылап ойлонуп сүйлөңүз. Кээ бир кардарлар бар, ойлонгондон эринишет. Так, мен бүгүн кандай прическа кылам? Же кандай макияж жасайм? Же болбосо, так, мен кандай проблемаларымды чечишим керек бетимдеги? Мисалы үчүн бетимдеги угрини кандай варианттарды мен колдонуп көрдүм деп эстеп, түшүнүктүү. Менин бетим кандай? Куракпы же майрубу деп даярданып барса, ал кардар менен сүйлөшүү оңой болот, байкасаңыз керек. Ал эми кардар даярданбай барса, сизден требует эте берсе, өзүнүн вкусун билбесе, мисалы үчүн кээ бирлер болот, парфюмдун атын билбейт же упаковкасынын сүрөтү жок, же эч нерсеси жок, анан кийин ушундай ажыт эле деп сүрөттөп тура берет, аны табыш кыйын, туурабы? Бул эмне жаш баланын мамилеси болуп атат. Жоопкерчилик жок болуп келип алды. Анан сиз ага идеалдуу нерсе таап бере албайсыз, туурабы?
Ал эми эгерде сүрөтүн тартып келсе, же болбосо атын жазып алган болсо, сиз оңой табасыз. Туурабы? Ага да жакшы, сизге да жакшы. Демек ушундай эле экен, биз дайым башка бирөөлөргө бир нерсе талап кылыштан мурун же бир кызматын алыштан мурун өзүбүз даярданып алганыбыз жакшы болот экен. Даяр болбосоңуз анда капа болбош керек экен. Ооба мен даярданбай эле келдим, чындап эле мына силер деле эми Кудай эмессиңер бардыгын билгидей деп, же сен деле Кудай эмессиң, сен деле адамсың, адашып атасың, туура түшүнөм. Эмкиден мындай кыл, мындай кыл деп келишип чечкен аракет кылышыбыз керек экен. Ошондо бардык адамдар биз менен кызматташып иштешкиси келет. Бардык адамдар бизге иштеп бергиси келет. Жана биз менен иштешкиси келет. Ал эми эгерде биз ата эненин ролунда туруп алып, жаш баланы үйрөткөндөй кылып, мен сага аз керек болсо мону үйрөтөм, сен мону туура эмес кылдың деп мамиле кылсак, анда бизде дайым конфликт, түшүнбөстүк пайда боло берет экен дагы. Биз менен сүйлөшкөн адамдар бизден качып, биз менен сүйлөшкүсү келбейт экен, бизден качкан аракет кыла баштайт экен, Мына ошол себептен ушул ролго барбашыбыз керек экен. Ушул абал менен сүйлөгөнүбүз жакшы болот экен.